Адам дүйнөдөн көз жумганда не кылыш керек билесиздер да? Эң биринчи бисмилла дегенде эле адам дүйнөдөн көз жумду. Дүйнөдөн көз жумган учурда мисалы ар бир адам өзү элестетели, жакын адамы өттү. Не кылыш керек? Шыр эле кошунаны чакыр же кайгырып, көп учурларда ошондой болуп калат. Эчтеке кол барбай, эч нерсе кылбай туруп калат. Бирок алхамдулилла, Алла Таала ушундай адамдарды жиберип койгон. Кимдир бирөөнүн кошунасы, кимдир бирөөнүн абасы, кимдир бирөөнүн тууганы абалды байкагандыктан келип туруп, наркы мусибат жеткен адамдар, жакынын жоготкон адамдар өзүнөн кетип атса дагы биринчи кыла турган ишти кылат. Ал эмне? Адам дүйнөдөн көз жумгандан кийинкиси. Бул махрам суусу деп коет анычы. Аны мындай тилге оңой кылып майрам суусу деп атагандар бар да. Ал андай эмес. Жакын адам дүйнөдөн көз жумганда келип ал адамдын абийирин жашырыш үчүн адам көз жумганда не болот билесиздер да? Катуу бырышып калышы мүмкүн, тырышыпчы, туурабы? Же ооз ачык, көз ачык калышы мүмкүн. Же артынан биз мисалы дааратканага барган шатырдын алдыңкы жана арканкы тешиктерден зара чыгарып жүрүшү мүмкүн. Ошону жиркенбестен жууп тазалап коюш, бул ошол мусулман бир тууганын абийирин жабыш деп эсептелет. Ошондуктан биз көбүнчө байкасаңыздар да, палан өтүптүр дегенде биринчи кабарды укканда эле келсеңиздер, жакшынакай кылып жаткырып койгон. Жыт жок, кан жок, бырышкан нерсеси жок. Анткени биринчи көргөн адамдын иши ушул. Өзү негизи ар бир бала билиш керек. Ар бирибиз билишибиз керек. Бирөө дүйнөдөн көз жумса, паланды чакыр, пустанды чакыр дебестен эле мусулман бир туугандын абийирин жабыш керек. Шыр путу колун түздөп, артын жууш керек. Дээрлик көпчүлүктө чыгат, аркасын таза кылып истинжа кыл айтылат. Истинжа кылып жуунуш керек. Не кылыш керек эле, палан чакырыш керек эле деп адамдарды айткан сайын ал адамдын абийирин ачкан болуп эсептелинет. Неге дегенде мындай да. Мен иштекенин билбейм да. Палан аканы чакырайлычы, ошол билет. Деге чейин ал келди, бул келди, ошентип атып 5-6 адам, ошентип 10 чакты адам көрөт. Аны көргөн сайын жакын адамдар эзилет. Туурабы? Мисалы атасы өттү, ал базарда жүрөт эле да. Тез кел. Ал келсе, атасы кыйшыган бойдон жатат. Байкаңыздар. Жыттанган абалда. Балага оорбу? Оор албетте. Ошондуктан кошуна биринчи көрдү, мен жакшы билбейт элем да, паланды чакырайын дебей эле бисмилла. Ага көп акылдын деле кереги жок. Ага өзүнчө дарат алышам керек эмес. Бир китептерди окуш деле керек эмес. Жөн гана аркасын жууш керек. Путу колун түздөш керек. Мында ооз ачылса оозун жабып, кебиркелерди таң коюш керек. Ошентип мындай адам көргөндө кыжалат болбой турган деңгээлде, өтө кордолуп жан бериптир дебей турган деңгээлде абийирин жабыш керек.